эч бир биз жактан же болбосо башка мамлекеттерден бул жерде калыстардын арасына эч кимди киргизген жок. Казак тарап өзү бүт калыстары өздөрү болду, чечүүчү дагы өздөрү болду, башкы калыс дагы өздөрүнөн болду. Анан булардын эрежесинде бардык нерсени барып башкы калыс чечет, жанагы палатканын ичинде барып алып чечишет да. Бизде мындай эмес. Көкбөрүдө ар бир кыймыл аракетке бааны поледагы судья берет. Ошондо бардык калыстар казактар болду булар. Бардык калыстар казактар болду. Кече күнү биз бирок сүйлөшүүлөр менен жанагы ошол башкы калыстын жанына биз өзүбүздүн Рамис мырзаны киргизген болчубуз. Биздин экспертибиз ал көкпардын эрежесин окуп, сертификатын алган өздөрүнөн. Ошол жигитти, ошол биздин экспертти ошол башкы төрөчүнүн жанында отурууга макулдук алганбыз. Бүгүн болсо аны спецназ менен жетелеп сыртка чыгарып койду. Бул дагы көп нерседен кабар берет. Бул жерде биздин аралашуусубуз өзүнчө чечим кабыл алынып, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биринчи таймда биз алдыда баратканбыз, экинчи таймда булар өздөрүнчө мындай кеңешти дагы, жанагы таладагы, оюн таласындагы калыска ушундай көргөзмө берилгендей болду. Биздин жекеме-жеке биринчи таймда бир жолу дагы алдырбаса, экинчи таймда биздин жекеме-жекеге такыр оюн мүмкүнчүлүк бербестен даже бир жолу удалениеге 2 минутага чыгарып салды. Мына ушинтип жекеме-жекеге чыгып атканда алыстан келип атты урдуруп атты. Биздин аттар уже аттар билесиздер, 2 жолу ургандан кийин уже тайсалдап мындай кетенчиктеп баштайт. Ошол себептен бул жерде дагы абдан калыстык болгон жок, адилет чечим болгон жок. Биз ошондуктан канча аракеттерибиз ушул күнгө чейин жасап келген аракеттерибиздин баары жокко, текке кеткендей болуп отурат. Биз мындан ары дагы ойлонобуз. Көкпарды менин оюмча ушул бүгүнкү күн менен көкпардын көкпар ойнобойбуз деген ойду дагы биз ойлонуп турабыз да. Келечекте ойнойбузбу, ойнобойбузбу? Себеби дегенде биз эң башкысы ушул адилет чечим кабыл алып бергиле, калыстыкты карап бергиле, биз жакшы оюн көргөзөлү деген ниетте келгенбиз. Биздин балбандарыбыз, биздин батырларыбыз, биздин улакчыларыбыз бүгүн жеңишке жетти деп эсептеймин. Мына бизде улуу гуманист агабыз, атабыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, ар бир күн адам болуп жашоо мына биздин кыргыздардын канында бар. Таза элбиз. Мен келечекте ойлоймун ушул биздин элибиз дагы бийик жерлерде көрүнөт деп, мыкты мамлекетти, коомду түзөт деген ойдомун. Баарыңыздарды бүгүнкү жеңишиңиздер менен куттуктаймын. Элдин баары күбө болду, бүгүн жеңиш бизде.